азыркы иштеп жаткан конституцияда биз азыр экинчи секцияда иштеп атабыз. Ошондо адам укугу жана эркиндиги жана жарандардын укугу жөнүндө талкуулап атабыз. Азыркы иштеп жаткан конституциянын 16 статьясынан 59 статьясына чейин адам укугу жана жарандардын укугу деп берилген. Ошондо 43 статья болчу иштеп жатканда. Ал эми жаңы долбоордун жаңы редакциясында 24 статьядан 50 статья жазылган. Ошондо мурдагы азыркы статьядан жаңы долбоорду жазганда 12 статья кыскартылган. Бирок мына биз азыр 2 жума 16 күндөр иштеп атабыз тынбай. Ошонун негизинде дээрлик бардык бир 95% кайра калыбына келтирдик. Баягы алынып салынган, кошулуп кеткен кээ бир беренелер бар экен. Ошолордун бардыгын кайрадан калыбына келтирип, толугу менен адам укуктарынын жалпы декларациясынын талаптарына туура келтирдик. Анан ушул эле Венецианский комиссияда мурда өткөн экспертизанын негизинде өткөн беренелердин бардыгы кайрадан калыбына келди, дээрлик бардык калыбына келди. Ошон үчүн бул жерде мындай бир мурда адегендеги баягы долбоорунда ошондой кемчиликтер болгон. Аны кайра оңдодук. Анткени укук коргоочулар, илимпоздор, анан эң негизгиси юристтер болушту. Анан биз болдук. Оңдоп койдук кайрадан. Ошондо азыр дээрлик 95% калыбына келсе, дагы деле статьялардын саны кыскарып да ошондой, бир 3-4 статья кыскартылды. 2-3 статья кыскарды. Бирок алардын баары бирок кыскартылган менен кээ бир статьялар кошулган менен күчөтүлдү. Кээ бир жаңы статьяларды коштуган жаңы статья күчөтүлгөн статьялар болду. Ошо күчөтүлгөн статьяларга токтолуп кетесизби? Кайсы нерсе жаңы кошулду ушул конституциянын долбоорунда? Мисалы, ал эмне берет адамдарга? Мисалы, прожиточный минимум боюнча, орусчасы прожиточный минимум боюнча ушул мамлекетти жоопкердик кылган болот да. Мисалы, азыр прожиточный минимум 2 000, 3 000 же 3,5 000 сом боло турган болсо, ошол эми үчүн аз мисалы. Ошон үчүн аны көтөрүү боюнча мамлекет ошолордун жарандардын укугу, алардын жашоо образы, материалдык жактан байлык мисалы бул өтө төмөн да. Ошону мамлекет көтөрүү маселесин жоопкерчилик күчөттүк. Андан тышкары мына сөөк коюлуу мисалы погребение деп. Ушул боюнча дагы атайын биздин секцияга адамдар келип, ушул маселеси парламенттен чечилбей келет деди да. Экинчи окууга барат экен, үчүнчү окууга барат, анан парламенттен чечилбей. Мамлекет алуу боюнчачы. Анткени колунда жок адамдар бар да, сөөктү кое албайт. Салада байтик алып барып же башка жака алып барып кое турган болсо, аяктан $1000 чейин андан да көп төлөөгө туура келет. Алардын местный кеңештин уруксаты керек. Ошон үчүн мамлекет колунда жок адамдардын сөөгүн көмүлбөй ала турган. Ошону мамлекетке жүктөп атабыз. Мамлекет өзү көмсүн. Кыргызстандын граждандары. Мамлекет анын баары мыйзамдар менен аныкталсын деп атабыз да. Бул да нерсе. Андан тышкары ушул кээ бир статьяларда ошол мамлекеттин жоопкерчилигин көтөрүп адам укугун коргоо. Эки мисалды айтып кеттим мисалы. Мисалы үчүн жашоо минимумуна теңдей иштеп атпайсыздарбы? Ошону мамлекетке жоопкер кылып деп, жана мисалы ошол жашоо минимуму улам өзгөрүп турат да. Эми жашоо минимум ошо мамлекет жашоо минимумун көтөрүү боюнча, улам жашоосун 5.000-ге, 6.000-ге көтөрүү боюнча кандай бир мамлекет кандай аракеттерди көрүш керек. Антесе болбойт да. Анткени азык-түлүктүн баары кымбаттап атат. Адамдардын тамак жеүүгө деген укугу бар, жашоого деген укугу бар, туурабы? Ошонун баардыгы ошол минимумга жараша болот да. Ошону мамлекет кандайдыр бир жерде мамлекет түшүп калыптыр да. Граждандардын өзүнө эле мурда калтырып салыптыр, мурдагы адам укуктарындачы. Ошону күчтүргөн жактары болду. Анан кээ бирлер, конечно, баягы кээ бир адам укуктары түшүп калган экен, аны кайрадан толугу менен дээрлик бардыгын калыбына келтирип койдук да. Азыр адам укуктарынын жалпы декларациясына туура келет. Демек азыркы уже сиздер даярдап калыбына келтиргенде уже чаржайттык жок э? Сиз өзүңүз бар эми мурда чаржайт болгон, адегенде чаржайт болуп калган. Андан кийин мына 2 жумадан ашуун иштедик, кайра толугу менен кайра калыбына келип калды. Анча 2-3 статья жетпей калды. Ошону эми бирок алар күчтөндү, кээ бирсине күчтөндү, кээ бирөө кошуп салдык да. Анткени мааниси туура келет. Так айтабызбы, канча статья ошентип бириктирилип калды? Айтып атпаймынбы, 24 статьядан 50 статьяга чейин болсо, 12 статья кыскартылган, 12нин азыр 8 статьясын калыбына келтирет. 4 статья. Алар башка бири-бирине кошулуп калды. Бирок биз адамдардын жашоого болгон, билим алууга болгон, эмгектенүүгө болгон, эс алууга болгон укуктар деген баягы фундаменталдуу укуктар бар, ошонун баардыгын эчтеке тийгизген жокпуз. Аны өзүнчө белгилемен кетирдик. Эч ким аяка тийишкен жок. Кээ бир жанагы укуктар боюнча баягы экөө бирге эле туруп, ошолорду кошуп койдук да. Эми статьялар бар. Бул жерде бирок эл аралык стандартка четтеген жокпуз. Бүт баары сакталып турат. Эми ушул секцияда ошо адам укуктары жана эркиндиктер боюнча кымтыксыз
мыйзамды конституцияны иштеп чыгуу үчүн дагы силерге канча убакыт керек белет же толук эле иштеп мына бир эле мисал айтып коеюн, жакындыксыз экендигин, мындай жакшы иштеп чыкканын. Мисалы, мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов, анан азыркы Жогорку Кеңештеги эң күчтүү юрист Мурат Укушев экөө ошо адам укуктары жана эркиндиктери боюнча 46 статья алып келди бизге. Жаңычы. Мына мындай стандарт алып келди. Ушундай киргизгиле, силердикинен да күчтүү болот. Силердики начар болуп калган өңдүү деген жок эми, баягы күчтүү силерди алып келиптир да. Алар өкө тең күчтүү. Айрыкча Мурат Укушев өтө күчтүү конституционалист, конституция боюнча адис. 30 жылдан иштеп жүрөт. Анан ошолор келип бир күн бою ошолорго убакыт кетирдик. Алардын 43 статьясын 1-2 пунктин алдык. Жанагы жаштардын саясатын колдоо боюнча, жаштардын укугун коргоо боюнча эле 2 пунктин арага алдык. Башкасы боюнча бүт стандартка туура келет. Анан алар айтышты, бир да кошолбой койду. Алар биздин статьяны оңдой албай койду. Анткени 2 пунктин арага жаштардын саясатын, укугун коргоо боюнча гана 1-2 пунктин алып койдук. 2 пункт башка кошолгон жок. Анан алар айтышты, сиздер бүт талабыңар эл аралык стандартка туура келет деп.